Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестке даярданабыз аттуу сабагыбызды баштайбыз. Аналогиянын негизги принциптери катары 4-чү принципти менен силер менен бүгүн таанышмакчыбыз. Силер менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Рыскелдиева Туркул Зарлыковна болмокчу. Алгач кийинки принциптердин бири катары түшүнүктөрдүн бирдейлиги же болбосо башкача айтканда синоним сөздөр жөнүндө болмокчу. Биз айтканбыз, алгач жооп сөздөргө көңүл бурабыз. Бизде дос, курбу деген сөз билинип турат. Демек, бул синоним сөздөр. Берилишинде магазин, дүкөн берилген. Магазин, дүкөн. Аянт, сатуучу, аянтта сатуучу болот. Базарда сатуу, башка кыйм-аракет. Ал эми сатып алуу, аларман, экөө тең жакындык бар. Магазин, дүкөн, экөөндө тең жакындык бар. А менен Г вариантында. Бирок сатып алуу башка иш аракет болуп жатат. Демек, бул жерде башка кыйм-аракетти билдирип атат. А бизге болсо дос, курбу деген зат атооштор берилген. Демек, А варианты туура болуп эсептелет экен. Алгач жооп сөздөргө көңүл бурабыз. Дагы толук семиз. Демек, бул адамдын сыпатын билдирип турган бул синоним сөздөр. Айыл күчтүү, айыл элет, айыл таза, айыл жоош. Айыл күчтүү, мында да сыпатын билдирип турат. Мында ачкандай башка жакындык жок. Айыл элет, айыл таза, кандай таза, айыл жоош. Демек, бул жерде бизге берилгендиги боюнча жакындык синоним сөздөр Б варианты болуп эсептелет. Демек, Б варианты синонимдер болуп эсептелет. Айыл, элет, экөө тең синоним. Демек, Б вариантын туура деп кабыл алабыз. Силер менен жолукканча сак саламатта болгула.